Эгерде сиз күн сайын чукулуп жаткан телефонуңуздун 1 саатын китеп окуганга алмаштырып койсоңуз, өзүңүздүн тегерегиңиздеги эң акылдуу адам сиз болуп каласыз. Эгерде адам күнүгө жарым сааттан 1 сааттан китеп окуй турган болсо, бир жумада 1 китеп окуйт экен орточо. Бир айда 4 китеп окуйт. Бир жылда 48 китеп окуйт. Эгерде адам өзүнүн сферасы боюнча 48 китепти окуй турган болсо, ал өзүнүн тармагында профессионал адам болуп калат да. Эгерде 2 жыл китеп окуса кандай болот? 3 жыл китеп окуса кандай болот? Эгерде 5 жыл ушундай кылып күнүгө ушундай китеп окуй турган болсо, өзүнүн мамлекетиндеги ошол тармак боюнча эң мыкты адис болуп калат экен да. Ошон үчүн китеп окууну сиз адат кылып алышыңыз керек да, сөзсүз. Китеп окуу бул жөн гана биздин акыл эсибизди гана көбөйтпөйт. Китеп окуу биздин акчабызды, биз жакшы көргөн акчабызды да көбөйтөт да. Мисалы, сиз маркетинг боюнча бир нерсени окудуңуз, сатуу боюнча бир нерсени окудуңуз, инвестиция боюнча китептерди окудуңуз, сиздин канча илимиңиз, билимиңиз ашып, эми ишиңизге колдоно турган болсоңуз, натыйжалуулугу канчалык деңгээлде өсөт. Жок дегенде күнүгө жарым саат, 1 саат китеп окууну адат кылыңыз.